Кыргыз өлкөсүнүн президенти Сооронбай Жээнбеков кечээ 23-июнда Москва шаарына иш сапары менен учуп кеткен. Ал Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путиндин чакыруусу боюнча улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого арналган салтанатка катышмак. Сооронбай Жээнбеков парадка катышуу үчүн бет кап тагынып Кремльге келгенин көрүүгө болот. Бирок парадка катышуу үчүн келген башка өлкөнүн президенттеринин катарында көрүнгөн жок. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан Супер KG порталына билдиргендей, Сооронбай Жээнбеков жана аны менен барган кыргыз делегациясы Москва шаарында коронавируска тест тапшырган. Президентти коштоп баргандардын экөөнүн коронавирус аныкталды. Тагыраагы президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдон жана күзөт кызматынын кызматкерлеринен илдет аныкталган. Мындан улам президент иш-чарага катышпоо чечимин кабыл алган деп билдирди мекеменин басма сөз кызматы. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.